Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде маанилүү маек программасы, аны мен Бексултан Калыбеков алып барам. Бүгүн биз эрте жыныстык жашоонун келип чыгуу себептери, анын алдын алуу жолдору жана кесепеттери тууралуу кенен сүйлөшөбүз. Ал үчүн бүгүн бизде конокто Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Айдарбекова Масуда айым жана психолог, репродуктивдүү ден соолук боюнча тренер Тынчтыкбек Бакытовдор болмокчу. Куш келипсиздер. Эң алгачкы суроо, эрте жыныстык жашоо келип чыгуу себептери ушул жаштардын арасында психолог катары айтсаңыз, эмнеден улам келип чыгып атат эрте жыныстык каттоого баруу? Саламатсыздарбы? Эми биринчиден көп деп айта албайбыз, бирок абдан азыркы учурда коомдо резонансный эмелер болуп атат, учурлар. Биринчиден эми көп учурда ошо эрте жыныстык катнашка баруу бул өспүрүм курак менен байланыштуу да. Анткени биз билебиз, өспүрүм куракта бардык эле балдардын, кыздардын организминде өзгөрүүлөр башталат. Кыздарда чоңоюп, балдар чоңоюп, денеси өзгөрүп, бири-бирине болгон кызыгуусу көбөйө баштайт да. Анан ошол нерсеге ылайык баягы балдар көбүрөөк өзүнүн денесин изилдегенге, кандайдыр эксперименттер жүргүзгөнгө аракет жасашат да. Бирок чындыгында балким кесепеттери жөнүндө билбейт. Мунун бирден бир себеби болушу мүмкүн. Бул мектеп системасындагы негизи эле Кыргызстанда, Ошто эмес, Кыргызстандын бардык эле областтарында атайын бир балдарды ушул темада окутуу систематикалуу бир сабактар жок да. Бул дагы бир себеп. Эми психологиялык жактан карасак, бул жакта эми ар кандай кызык болушу мүмкүн. Балдардын кичинекей кезинде зордук зомбулук көргөн учурунан баштап, жөнөкөй эле баягы любопытство деп коет эмес орус тилинде, кызыгуу болушу мүмкүн. Анан социалдык тармактардан же болбосо ар кандай ушул интернеттеги болгон булактар дагы баягы кызыктырууга артышы мүмкүн да. Эми бирок бул нерсе бардык жерде болуп кетти же көбөйүп кетти деп айта албайбыз да. Масуда айым, азыр Бакыт мырза айтып атпайбы, мектептерде ушул жаатта түшүндүрүү иштери солгун болуп аткандыктан дагы болуп атат деп атат. Сиз айтыңыз, ушул мектептерде түшүндүрүү иштери канчалык деңгээлде жүрүп жатат? Мектептерде негизи түшүндүрүү иштери десек, балким туура эмес болуп калар. Бирок мектептерде өспүрүм курактагылар үчүн бизде баягы жыныстык катнашта болуу боюнча темалар негиздүү козголбосо дагы башка бир темалардын алкагында балдар арасында, балдардын баягы жаш курагын алайык, жогорку класстагы балдардын арасында бул темада сөзсүз окутуу жүргүзүлөт. Бул кайсы темалардын алкагында? Мисалы үчүн окуучулардын арасында ВИЧ-СПИДтин алдын алуу маселеси бар бизде. Балдардын жана кыздардын гигиенасы деген темалар бар. Балдардын арасында зордук зомбулукка каршы күрөшүү деген темалар бар. Ошол темалардын алкагында бул эрте жыныстык катнашка баруунун кесепеттери сөзсүз түрдө баягы үй бүлөлүк медицина борборлорунун атайын кызматкерлери, то есть медиктер тарабынан ошол эле учурда социалдык, биз баарыбыз билебиз, социалдык кызматкерлер бар. Же болбосо бизде азыр коомчулукта мектептерде социалдык педагогдор деп аташат. Ошолор аркылуу бул багытта бүгүнкү күндө иш алып барылат десем жаңылышпаймын. Бакыт мырза айтып атпайбы, Масуда айым, жогорку класстарга сабак өтүлөт деп атат. Бирок биз акыркы болуп аткан окуяларга таянсак, 13 жаштагы, 12 жаштагы жаш жете элек улан кыздар жыныстык катнашка барып, анын кесепетинен ар кандай жагымсыз окуялар болуп жатат. Балким жакшы жете электерге, жогорку класс эмес, төмөнүрөөк класстарга дагы ушул жаатта психологиялык бир сабактар, тренингдер мектептерде уюштурулуусуна сиз көз карашыңыз кандай? Бакыт айткан, Масуда айым айткан нерселер менен макулмун, чындыгында өтүп турат бул сабактар. Бирок мен жана кайра эле айтканым, систематикалуу түрдө эмес да. Бизде кичинекей 1-класстан баштап башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карасак, негизи эле ушул дене жөнүндө болгон билим
биринчи класстан баштап эле берилет. Эми бизде деле берилет, бирок ар кайсы сабактарга интегрированный болгондо, мисалы там алифбеден баштап эле ошол кол, бут деп денени изилдөө башталат. Эмне үчүн 12-13 жашта болуп калып атат дегенде, бул жакта жоопкерчиликти биз балдарга эч качан койбошубуз керек. Анткени балдар 18-ге чыга элек, көбүнчө алар жыныстык катнашка 18-ден ашкан адамдар менен барат, же болбосо ушу зордук зомбулуктун кесепетинен келип чыккан учурлар көп да. Анан бул жакта жоопкерчиликти биз ушул 18 жаштан ашкан адамдар ким ушул кичинекей балдарга барып атат, бул педофилияга дагы жакын болуп атат да. Анткени чоң адам эч качан жаш жетти элек бала менен, кыз менен жыныстык катнашка барбоосу зарыл. Экинчи проблема эмне үчүн кичинекей балдарда болуп калып атат? Бул нерсе азыр эрте жетилүү деген дагы бар. Биз билебиз, биздин баягы организм өзгөрүп атат, экология өзгөрүп атат, мунун баардыгы денеге да таасир берет. Эрте жетилип, анан баягы эрте жыныстык катнашка барды деп айтып атышат да. Анан ошол мен жана айтып аткан нерсем, балдар эң биринчиден баягы өзүнүн проблемалар болсо, өзүнүн көйгөйлөр болсо, ата-энелерине айта албайт да. Анткени бул тема өтө жабык тема да. Мисалы биринчи кыздарда айыз келген учурда да, эркектерде дагы өзгөрүүлөр башталганда алар эч качан ата-энесине айтпайт, коркот да. Эми кээ бир ата-энелер бардыр, балким алар атайын ушул куракка келип калганда өзүнүн кыздары, балдарына эмне өзгөрүү болоорун айтат да. Анан зордук зомбулук болуп калса, анан негизи эле ушул жыныстык катнаш темасын үйдө сүйлөшпөсө, эгерде аны зордуктаган учурда да айта албаган учурлар көп да. Анан кийин ушу менен жашап келип, анан чоңойгондон кийин кандайдыр бир психологиялык травма алат адамдар. Анан ошол нерсени ичине батыра албай, анан кийин чоңойгондо айткан учурлар көп да. Ошондуктан биз, сиз айтып атпайсызбы, эртерээк башташыбыз керек деп? Ооба, эрте башташыбыз керек, бирок ар бир курактын керектүү бир маалыматы бар да. Анан жыныстык катнаш боюнча, негизи эле жыныстык билим боюнча айтсак, азыр коомдо аябай көп дискуссия жаралат. Анткени бизде ар түрдүү коомбуз да, ар кандай диний көз караштарыбыз да башкача. Анан эмне үчүн балдарга кичинекей кезинен баштап бул жөнүндө айтасыңар дейт да. Ар бир стандарттар болсо, ар бир балага өзүнүн баягы жашына жараша маалыматты айтмакпыз. Гигиенага кичинекей баштап, кичинекей класстарга андан өтүп келип, анан ушу куракка жетип калганда, анан мектептен ушу туура маалыматты берген туура болот эле да. Азыр эми интернеттин дагы абдан көп маалымат бар да интернеттечи. Ошол жактан ар тараптуу сапатсыз бир маалыматты окуган учурда дагы балдар кандайдыр бир эксперименттерге барышы мүмкүн. Масуд айым, бул интернет демекчи, жаштар ушул жаатта жыныстык мамиле тууралуу канча жаштан баштап мүмкүн экенин билбеген, маалыматтын жетишсиздигинен улам ошол интернеттен көрүп атышат. Бирок интернеттен баардык эле тастыкталган маалыматтарды чыгарып бербегендиктен туура эмес дагы маалыматтар алып жатат да. Сиз кандай дейсиз буга? Мен негизи азыр Бакыт мырзанын айткан оюна, сөзүнө толугу менен кошулат элем. Чынында бул баягы балдардын эрте жыныстык катнашка барып жаткандыгынын объективдүү себептери баягы сырткы чөйрөнүн таасир этүүсү көп да. Себеби дегенде бала экендигин баарыбыз билебиз. Ал Бакыт мырза айткандай баягы жыныстык катнашка баргандыгын өзү аң сезиминде туя албашы дагы мүмкүн. Ал эми объективдүү себептер баягы сырткы чөйрөнүн таасир этүүсүндө бүгүнкү күндө статистикада көпчүлүк учурда миграциянын таасири болуп жаткандыгына күбө болуп атабыз да. Чындыгында баягы зордук зомбулукка белгилеп айтканда баягы сексуалдык зордук зомбулукка Бакыт мырза айткандай 18 жаштан жогорку эркектердин кыздарга карата жыныстык катнашка баргандагы учурларынын көпчүлүгүндө кыздардын ата-энесинин чет мамлекеттерде мигрант катары эмгектенип жүргүүсүндө болуп атат. Алардын кыздардын ата-энеси тарабынан бул багытта эмес, деги эле тарбиянын ала албай жаткандыгы, алардын убактылуу курсагынын тойгузуу маселесинде таята тайенеси же болбосо кайсы бир жакын тууганын карамагында калышы, алар тараптан 100% эмес, бир 10% дагы тарбиянын берилбей жатышы, ошол эле учурда кыздын баягы сиз айтып аткан интернет булактары аркылуу же болбосо башка социалдык тармактар аркылуу
баягы кыздын жашына тиешелүү болбогон маалыматтарды өзүнө алуусу ошол көйгөйлөрдүн келип чыгышына түрткү болуп атат да. Бирок мектептерде Бакыт мырза айткандай чындыгында биздин менталитеттин же болбосо диний ишенимдердин же болбосо башка бир объективдүү себептердин негизинде бүгүнкү күндө билим берүү стандартында бул маселе чынында бир жаңсыл чечилген эмес. Эми интеграциянын ушурда баягы жогорулап баратышы, глобалдашуу маселеси баары бир качанкы бир мезгилде бул теманы жогорку деңгээлге чыгарат и бул маселени кайсы бир учурда чечкенге алып барат. Себеби дегенде биз азыр коомчулук ошол интеграциялоодон, ошол глобалдашуудан чертти кала албайбыз. Кааласак дагы, каалабасак дагы балдар интернетке туташат, балдар социалдык тармакты көрөт. Сиз айткандай, ошол социалдык тармактардагы сапатсыз, балага тиешеси жок, баланы тастыкталбаган, баланы оң жакка эмес, тескери жакка тарбиялай турган маалыматтардын баланын аң сезимине сиңиши акыры бир күнгө келип мындай проблеманы жаратат да. Ошон үчүн ушул теманы азыртадан жаратып баштады. Да, ушул күндө ушул теманын көтөрүлүп жатканында бекеринен эмес. Андыктан бардык билим берүү тутуму болобу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болобу, социалдык коргоо чөйрөсү болобу, ошол учурда бейөкмөт уюмдар болобу, бул ишти азыртадан колго алуу зарыл деп ойлойм мен. Эң жакшы Тынчтык мырза, миграция демекчи, Масуда айым айткандай, көп ата-энелер чет жакка иштегени кетип, анын кыздарын, балдарын тайата энесинин же чоң атасынын же туугандарынын колуна таштап, ошонун айынан ушундай эрте жыныстык катнаш болуп, акыркы учурларда ушул үрөй учурган маалыматтарга ээ болуп атабыз. Бул жерде эрте жыныстыкка барбаш керек деп биз бир гана жаштарга айтуу менен чектелбестен, балким чоңдордун дагы күнөөлөрү бар. Аларга дагы балким психологиялык бир жардам керек, аларга дагы маалымат керек дегенде сиз кандай ойлойсуз? Бул жерге ата-энелерге дагы маалыматты биз кененирээк берсекпи дейм да? Туура айтасыз, ата-энелерге да бериш керекпиз маалымат, бирок мамлекет бардык баягы жарандарга бир маалымат жеткирүүгө убактысы бар да. Мисалы, эмне үчүн мектеп системасында айтып атабыз, ошол эле бүгүнкү ата-энелер көчөкө окуучулар болчу да. Эгерде алар ошол маалыматты мектептен алса, бүгүн балдарына туура жеткирип коймок да. Анан экинчиден, ата-энелерди окута албайбыз, анткени алар өзүнүн жумушу бар, күнүмдүк ишин аткарып атышат, миграцияга дагы баягы өз каалоосу менен эмес, мажбур болгондон кетип атат, анткени жумушсуздук проблемасы бар. Эмне үчүн андай учурларда, ата-энеси жанында жашабаган учурларда, кыздарда же балдарда бизде көйгөйлөр болушу мүмкүн. Анткени биз билебиз, бала кичинекей кезинен баштап эле биринчи энеси менен контактта болот жана баягы энесинен көп баягы мамилени түзгөнгү үйрөнөт. Анан атасы менен кийин уже чоңойгондон кийин энесинин мамилесин көрөт, атасы менен апасынын ортосундагы мамилени көрөт. Ошонун баардыгын көрүп атып, кандайдыр бир чекти койгонду үйрөнөт. Мага жагат же жакпайт. Анан психологияда бар, билебиз, эң биринчи эле сөзсүз түрдө көп учурда кыздар өзүнүн аталарын жактырып, ушундай атасындай балдар ушундай күйөөгө чыгасыңбы десе, ооба атамдай киши болсо деген сөздөрдү айтат. Балдар болсо апаларын жактырат дегендей. Ушул психологиялык нормалдуу өнүгүү аркылуу бизде ушул баягы жыныстык катнашка болгон, негизи эле мамиле түзүүгө болгон нерселер калыптанат да. Анан ата-эне жок болсо жанында бул нерселерди айтып бере албайт жана көрсөтө албайт. Анан көп учурда туугандар менен жашап атат, чоң атасы менен жашап атат. Алардын баягы тарбия берүү стратегиялары ар кандай болушу мүмкүн да. Эгерде чоң аталарды айтсак, алардын такыр көз карашы башка. Алар азыркы жаштарды түшүнбөйт. Мисалы, туугандары болсо алар мындай кайдыгер мамиле жасашы мүмкүн балдарга. Ошентип баягы ата-эне менен баягы байланыш жоктугунан дагы бул проблемалар чыгып келет. Анан кийин такыр ата-энеси менен апасы менен болбосо, ушу 13-12 жылдан бери миграцияда жүргөн болсо, алар кантип мамиле түзгөндү үйрөнөт.
кантип өзүнүн денесин изучать этет дегендейчи, изилдейт. Ошон үчүн бул ата-энелер дагы бул темада сүйлөшүшү керек, бирок сүйлөшө албайт. Анан биз эми передачалар аркылуу, интернет аркылуу эле маалыматты жеткирбесек, мамлекетке бул жүктөй албайбыз да, маалымат бергиле же мынтиш керек депчи. Маалыматты көбүнчө ушу мектеп системасында берилиш керек деп эсептейм. Масуд айым, ушул ата эне менен баланын ортосундагы мамиледе, сүйлөшүүдө бул жыныстык тема ар дайым жабык боюнча келет да. Ата эне баласын айтуудан, баласы ата энеден бойжеткенде суроодон тартынышат. Ушунун кесепетинен дагы үрөө учурган окуялар көп болуп атат. Эми балким ушул мезгили келгендир мектептерде системалуу түрдө ушул багытта сабак берүүнүн. Кандай деп ойлойсуз? Ата энеси айтпаса, же мугалим айтпаса, анда системалуу түрдө бир предмет киргизип, балким ушул боюнча сабак өтүш керек окуучуларга. Мен жеке оюмда системалуу түрдө дегенде колдойм, бирок предмет катары дегенден алысмын. Себеби дегенде предмет эмес, бизде класстык саат деген бар негизичи. Класс жетекчинин класстык сааты бар да, жумасына бир жолу болчу. Ошол менин сунушум Билим берүү министрлиги тарабынан ушул теманы класстык сааттын темасы катары жүктөмө коюп бериш керек плангачы. Андан класстык саатта ошол мугалим эгерде баягы окуучуларынан тартынуу же болбосо башка бир учурлар боло турган болсо, анда мен баягы сөзүмдүн башында айткандай, бизде медициналык кызматкерлер бар. Бул багта репродуктивдүү жашоо образы боюнча же болбосо гигиена боюнча же болбосо ушул жыныстык карым катнаш боюнча окутуп бергенге мүмкүнчүлүгү, дарамети бар. Ошол медициналык кызматкерлерди тартуу аркылуу бул иште баягы айтылгандай жыл ичинде балким предмет катары күн сайын берилбесе дагы жума сайын же болбосо ай сайын бир жолудан өткөнгө мүмкүн деп ойлоймун. Тынчтык мырза, эрте жыныстык катнаш дегенде эле биринчи биз кыздарга көңүл бөлөбүз. Негизи бул мырзалардын арасында дагы бар да. Сиздин оюңуз? Ошо мен айтып кеткендей эле баягы эркектер эрте жыныстык катнашка барат жана эми бул себептин бир нерсеси бул стереотиптер да коомдо болгончу. Эгерде биз мен балдар менен көп иштешем, анан ушул темада да көп сүйлөшүп калабыз, анан айтат да үй бүлө курууда эркек кишинин жыныстык бир тажрыйбасы болуш керек деп кыздар да балдар да ушундай ойлойт экен да. Анан биз билебиз, анан эркектердин арасында да бир баягы өспүрүм куракта сүйлөшүүлөр болот да, сен өзүң жыныстык катнашка бардыңбы же жокпу деп, анан бири-бирин баягы тийишип сурашат да. Анан жыныстык катнашка барбаса, сен значит чыныгы эркек эмессиң деген стереотип бар. Ошон үчүн баягы өспүрүм куракта жыныстык катнашка барып көрүш керек деген эми коомчулукта ушул нерселер бар да. Анан алар эгерде сен барбасаң, анда мындай чыныгы эркек эмессиң деген стереотиптер калыптанган. Ошол себептен дагы балдар баягы эрте тажрыйба алганга аракет кылышат экен да. Анан бул стереотиптер чындыгында баягы жаман таасир этип атат. Бирок дин көз карашынан бул жакта болсо ал нерсе айтылган. Биринчи баягы үй бүлө курууга чейин бул жыныстык катнашка барбоо керек деп. Бирок эми бизде ар түрдүү коом болгондон кийин ал жакта ушул балдар ушу жыныстык катнашка барганга аракет кылат. Бул болсо бир кандайдыр бир тобокелчиликке алып келет да, рисктерге. Мисалы Бишкек шаарында да ушундай 2-3 баягы случай болгон эле. Ушундай баягы жыныстык катнашка барып, анан кандайдыр бир инфекцияларды жуктуруп алган учурлары балдар ушу мектеп курагындагы. Анан алар ата-энелери бизди чакырып, анан ушу сабак өтүп бергиле түшүндүрүү иштерин деп айтканда, анан бул нерсе чындыгында ушу эркектердин арасында бар да. Ушул стереотиптер азайса, балким эркектер дагы бул нерсеге мындай кечирээк барабы деген ой. Жыныстык тарбия боюнча Тынчтык мырза, айымдарга, жаш жетелек кыздарга жыныстык тарбия берүүдөн караганда дагы жаш жетелек мырзаларга, эркектерге жыныстык тарбия берүүнүн маанилүүлүгү жогору деп
айтышат да. Эмне себептен жыныстык тарбия ошол жаш жетелек эркек балдарга көбүрөөк керек? Чындыгында бардык эле кыздарга, балдарга керек, бирок эмне үчүн эркектерге дегенде балким алардын ушул өзүнүн коопту алып жүрүүсүндө да. Биз билебиз, баары бир эркектер шогураак болот, кандайдыр бир спортту деле тандаса, экстремалдык спортту тандайт. Жана айтып кеткендей, жыныстык катнашка кыздарга караганда биринчи барат депчи. Анан эмне үчүн эркектерге керек? Анткени эркектердин күч бар да. Көп учурда зордуктоо учурларында кыздар балдарды зордуктабайт. Көбүдө эркектер гана көбүнчө кыздарга ушул сексуалдык ыдык же болбосо сексуалдык зомбулукту көрсөтөт да. Ошон үчүн балким эркек балдар үчүн биз көбүрөөк айтсак, аларды мындай ошол жолго баруудан тартып калабызбы деген ойлор бар да. Бирок негизи ойлойм, бизде Кыргызстанда баягы бардык эле кыздарга жана балдарга тең билим беришибиз керек. Бирок эркектерге көбүрөөк басым жасасак, анда ушул башка кызды, айымды сыйлоо, баягы 18-ге чыккандан кийин гана жыныстык катнашка баруу, үй бүлө куруу жөнүндө айтсак, негизи ден соолуктагы, организмдагы өзү ушул учурга бышып калат да. Ошондо гана баягы үй бүлө курууга даяр болуп баштайт деп ушул иштерди өткөрсөк жакшы болот балдар үчүн дагы. Эң жакшы. Эрте жыныстык жашоого баруу бул бир эле Кыргызстан чөлкөмүндө эмес, бүт бардык мамлекеттерде кездешип жаткан учур. Эми кантип алдын алыш керек жана муну кантип чечиш керек? Ушул чечүүнүн бир 5 жолун айтып бере аласызбы, Масыл айым? Бүгүнкү күндө мен жана да айттым эле, баягы глобалдашуу маселеси чынында социалдык тармактардын, интернет аркылуу баланын аң сезимине ушул баягы көрүнүштүн, ушул жагдайдын таасир этиши чындыгында ушул биз сүйлөшүп жаткан маселени көйгөйдү туудуруп жатат. Эми 5 болбосо дагы болушунча айтып кетейин. Биринчиден, азыр бейөкмөт уюмдары менен биргеликте Ош шаарынын мэриясында өзүбүздүн опытыбызды, тажрыйбабызды айта турган болсок, анда негизи эле балдардын баягы жыныстык карым-катнаш маселесинде эмес, негизи эле балдардын психологиясына таасир этүү маселесин биз карап атабыз да. Бүгүнкү күндө мэриянын алдында баягы ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун колдоосу менен үй бүлөгө жана балдарга колдоо көрсөтүү боюнча атайын борбор иштеп атат. Ошол жерде 4 психолог бар. Бул жерде мурда бизде психолог деген сөздү же болбосо психолог деген баягы адисти таануу өтө кыйын болчу да. Бирок азыр коомдо бул коомчулуктун аң сезимине аябай сиңген бир адис катары, же болбосо коомчулук муктаж болгон адис катары кабыл алып атабыз. Ошол психологдор менен психологдор азыр бүгүнкү күндө шаардын аймагында канча мектеп болсо, ошончо мектепке өздөрү график коюу аркылуу баягы бирден сүйлөшүү, алар мисалы мектептерде соцпедагогдор айрым бир көйгөйлүү баягы сырттан бир башка балдардан өзгөчөлөнгөн балдарды табуу менен ошол психологдорго жолдоп, алар баягы жекече сүйлөшүүнүн негизинде балдардын аң сезимин башка нукка бурганга аракет кылышып атат. Ал эми экинчи алдын алуу болсо, мен жанагы эле айткандай, бул укуктук талаа. Же болбосо кайсы бир талаптардын баягы биз колдонуп жаткан мыйзамдарга же болбосо ченемдик укуктук актыларга ушул талаптардын, ушул нормалардын киргизүү жолу аркылуу. Ал эми үчүнчүсү болсо, бул көбүнесе бул маселе жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана социалдык коргоо тармагына берилет бул функция. Баягы жалпы жумурай журттун же болбосо жергиликтүү жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу. Тынчтык мырза, психолог катары айтсаңыз, ушул жашы жетелектердин эрте жыныстык мамилеге баруусунун болтурбоосу же болбосо бир 15 жаштагы улан кыздарга сиздин кеңешиңиз канткенде мунун алдын алабыз жана буга барбоонун жолдору? Кызыгуу сөзсүз болот. Муну каалайбызбы, каалабайбызбы, бул организмдин өзгөрүүсү жана
бул убакта ушул негизи эле эми баягы жаныбарларды алсак деле бир жашка чыкканда алар дагы тукумулоого даярданат дегендейчи. Адамдарда деле ошол. Биз адам болгондон кийин кичине чектөөлөрүбүз бар, кандайдыр бир аң сезимибиз бар дегендей. Анан алдын алуу барбоого кандайдыр бир эмелер жок, бирок эң биринчиден айта кетчү нерсе ул аңгыздарга бул өзүбүздүн денебизди мындай көбүрөөк изилдегенге аракет кылышыбыз керек. Бизде эми организм ар кандай өнүгөт да, кээде мисалы пубертат убагында, ушул өспүрүм убакта кээде организм мисалы сөөктөр батыраак өсүшү мүмкүн, дененин териси жетишпей калышы мүмкүн, чөөлүп кеткен учурлар болот, же болбосо организм бат өсүп кетет, жүрөк артынан бат өсүүгө жетишпей калат. Ушундай учурларда балдарда, кыздарда ушу ар кандай комплекстер пайда болот да. Ошонун негизинде анан баягы проблемалар дагы пайда болушу мүмкүн ар кандай. Эми муну алыстатуу жөнүндө эми айтсак, биринчиден ушул бардык адамдар ушул 18ге чыккандан кийин гана баягы өзүнө жоопкерчиликтүү болуп, жоопкерчиликти алгандан кийин эми өзүнүн денесин баягы кандай колдонсо дагы өзү билет дегендейчи. Жыныстык катнашка барабы, үй бүлө куруп туруп анан барабы. Бирок организмибиз толук кандуу өнүгүп баягы өскөндөн кийин гана бул нерсени баштоого сунуштайт элем да. Анткени 18 жашка чейин организм, адамдын организми толук кандуу өнүгүп жетишпейт. Жана мисалы эне болууга же ата болууга деле социалдык жактан да, психологиялык жактан даяр эмес болот да. Анан кээде кесепеттерин билбей жыныстык катнашка барып, анан жанакындай 18ге чыкпай, үй бүлө куруу учурлары болуп атат деп атпайбы? Бул ушул жана жоопкерчиликтин жоктугу, жана балким маалыматтын жоктугу болот да. Ошондуктан биринчиден эми бардыгы ойлонуш керек, эмне үчүн мага бул керек да, мен ата эне боло аламбы же болбойбу депчи. Анан эгерде жыныстык катнаштарга барган учурлар болсо, анда сөзсүз түрдө коргонуу баягы методдорун колдонуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү берүүбүздө эрте жыныстык жашоонун келип чыгуу себептери, аны болтурбоонун жолдору жана кесепеттерин талкууладык. Ал үчүн бизге конокко Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Айдарбекова Масуда айым болду, жана психолог, репродуктивдүү ден соолук боюнча тренер Тынчтыкбек Бакытов мырзалар болуп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.